өзгөчөлөрдөгү депрессия деген теманы дагы талдап кетсек. Баткен районунун чек аралаш айылдарындагы 8 максаттуу мектептин социалдык педагогдору жана мугалимдери үчүн балдардын жана өспүрүмдөрдүн психологиясы, анын ичинен миграциядан жабыркаган балдардын өзгөчө психологиялык муктаждыктары менен иштөө боюнча тажрыйбалуу психологдун тренингинен өтүү мүмкүнчүлүгү түзүлүп, тренингден кийин психологдун насаатчылык колдоосун алып жатышат. Бул демилгени Баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмеси ишке ашырды. Биз айрыкча чек арада жашагандыктан күнүгө стрессте адам болуп турат. Окуучулар да күнүгө стрессте болот десек жаңылышпайбыз. Тазагүл Абдраимова Чоң Тала орто мектебинин социалдык педагогу. Ал өткөн жылдын соңунда Баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмеси уюштурган эмгек мигранттардын үй бүлөсүндөгү өспүрүмдөрдүн психоэмоционалдык колдоо тренингине катышкан. Ал иштеген мектепте 300 окуучунун ичинен 100дөй окуучунун атасы же энеси сыртта мигрант. Буларга сөзсүз түрдө психологиялык жардам керек экен дейт мугалим. Көптөгөн арт терапия көнүгүүлөрдү бизге окутуп үйрөттү. Мунун пайдасы өтө жакшы болуп жатат. Себеби азыркы учурда биздин класс жетекчилерге дагы арт терапиянын бир канча көнүгүүлөрүнү жасап, тарбиялык саатта жасатышып, бала менен ата эненин мектеп менен тыгыз байланышта болгону жакшы жыйынтык берип жатат. Баткен облусунан 100 миңдей тургун сыртта миграцияда экени айтылып жүрөт. Алардын балдарынын тарбиясы чоң ата, чоң энелерине жүктөлүп калууда. Атайын балдар психологиясы боюнча кыска курсту бүтүргөн Тазагүл Абдраимова эми мектептеги балдар деле эмес, ата энелерине да психосоциалдык жардам берип жатат. Баланы кантип тарбия кылабыз, телефондон мисалы кантип арылтабыз, балада кандай көйгөй болуп атат, ошол эжеке менен дагы байланышып турабыз. Ата энелер да мектепке келип кеңири өздөрүнүн оюну айта алышат. Семинарларга барып келгенден кийин иш планын негизинде биз биринчи бөлүгүнү мугалимдерге өткөнбүз. Мугалимдер класстарына өтүшөт. Андан кийин экинчи бөлүгүнү окуучуларга өттүк, үчүнчү бөлүгүнү ата энелерге өттүк. Анан жыйынтыгы кандай болуп жатат, анализдеп турабыз. Баткенде жумушсуздуктан, экономикалык абалдан улам миграциянын агымы көч. Өткөн жыл ичинде эле мигранттар облуска 16 миллиард сомдон ашык каражат которгон. Бирок мигранттар тапкан каражат канчалык натыйжалуу сарпталып, үй бүлөнүн абалын турукташтырууга багытталганы же начарлатканын анализдеген киши жок. Баткендеги коомдук уюм мигранттардын үй бүлөлөрүн миграциялап жүрүп келген аярлуу катмардагы адамдарды реинтеграциялоого аракет жасап, демилгеге тартуу күндүн талабы болуп турат. Мугалимдер бизге неме өтүп турат. Сабактарды өтүп турат, келип катышып турабыз. Ошондон неме алып, балдарга айтып турабыз үй бүлөдө. Бизде эгин тигин кылганга суу тартыш, эгин тигинге да суу жакшы жетпейт. Бир айылда бир нерсе дагы жок, бир нерсе кылганга. Анан көбү жумушсуздуктун айынан Москвага кетишет, чет өлкөлөргө иштеп кетишет. Ошол биз ошол жактан келген неме менен тиричилик кылып отурабыз, балдарыбызды карап. Мектептеги ар бир окуучунун үчүнчүсү мигрант үй бүлөдөн болгону окууга да, тарбияга да таасирин берип жатыптыр. Ата энесин сагынган баланын кызыгуусу жоголуп, күн санап чүнчүп кеткендиктен сабак өтүүдө мугалимдер да ашыкча түйүшүк тартышат. Тренинг окуулардан өткөн социалдык мугалимдер өз көнүмдөрүн класс жетекчилерге жана ата энелерге да үйрөтүшүүдө. Бул аракеттер балдардын ден соолугуна көрүлүп жаткан камкордук. Эжекелерибиз ушул тема боюнча семинарга катышып келип, өздөрүнүн тажрыйбалары боюнча бөлүштү бизге. Биз бул тема боюнча көптөгөн жакшы сабактарды алдык, үйрөндүк. Ушул өзүбүздүн алган маалыматтарыбыз менен биз балдар менен, өзүбүздүн окуучуларыбыз менен бөлүшүп, окуучуларда мисалы үчүн мына краска менен иштөө, зымдар менен көптөгөн өздөрүнүн оюндагы жан жаныбарларды жасоо боюнча баягы стресске, депрессияга кабылган балдарды ошол жасаган иштер боюнча мактап, ыраазычылык билдирип, ошондой жолдор менен балдарды ушундай депрессияга кабылган, стресске кабылган балдарга жакшы жардам берет экен да. Мектептерде психологдордун болушу жакшы экен, аябай жакшы. Балдардын мына психологиялык эмелерге жакшы жардам берет экен.
Европа биримдиги тарабынан каржыланган Борбор Азиядагы чек араларды башкарууга көмөк көрсөтүү программасынын алкагында Баткен облусунун чек ара аймактарындагы мигранттардын үй бүлөлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү долбоору ишке ашкан. Долбоорду жүзөгө ашырган Баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмеси аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана мигранттардын балдарын өз убагында психосоциалдык жардам менен камсыз кылууну максат кылган. Учурда бул долбоорду ушул өзүңүздөр билгендей эле Баткен областында миграциянын деңгээли аябай жогору. Ошол мигранттарды реинтеграциялоо максатында бул жакта ошолордун мындай бакыбатчылыгын камсыздоо, киреше табуу булактарын издөө багытында булар аярлуу топ болуп келген. Мына ушул багытта өзгөчө балдары менен, үй бүлөсү менен бул жакта калуусу үчүн аялдарга өзгөчө басым жасалды. Аталган долбоор алкагында мигранттардын үй бүлөсүнөн 20 аял ишкердик, каржылык сабаттуулук боюнча окуудан өтүп, чакан ишкердигин баштоо үчүн гранттарды алышты. Долбоор Баткен районунун Самаркандек, Карабак, Суу башы жана Төрткүл айыл аймактарында ишке ашырылды. Экинчи компоненттин алкагында долбоордун 8 максаттуу мектептин социалдык педагогтору жана мугалимдери үчүн балдардын жана өспүрүмдөрдүн психологиясы, анын ичинен миграциядан жабыркаган үй бүлөлөрдүн балдарынын өзгөчө психологиялык муктаждыктары менен иштөө боюнча атайын психологдун тренингинен өткөн. Ошондой эле долбоордун мектеп окуучуларынын коммуникациялык көндүмдөрүн жана инсандык мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүүгө, алардын ортосундагы позитивдүү өз ара аракеттенүүгө багытталган иш чараларды уюштурууга колдоо көрсөтүлдү.